Түштө асманды, күндү, айды, жылдыздарды, кыяматты, бейишти, тозукту жана отту көрүүнүн чечмеленүүсү. Ким түшүндө асманга көтөрүлсө жана ага кирсе, анда анын чечмелөөсү ал шейиттик даражаны табат. Кыл көпүрөдөн өтүп кетет. Дүйнөдө урмат сыйга жетет жана эл арасында ал тууралуу жакшы нерселер жайылат. Ал эми ким түшүндө өзү асманга кирсе, бирок ага көтөрүлбөсө, анда ал мындайча чечмеленет. Ал алгач урмат сыйга жетет. Дүйнөдө соң ал шейит болот. Күн. Ким түшүндө күн көрсө, анда ал байлык болот. Ким эгерде ата-энесинин бирөөсү менен күндү толук кармаганын түшүндө көрсө, анда ал күндүн канча бөлүгүн кармаган болсо, анда ал ошончо байлыкка ээ болот. Эгер ал күн таза болсо жана шоолалуу болсо, ким эгер күндүн нуру сыяктуу кайсы бир нерсени көрсө, анын шооласы аны караган адамдарга түшсө, анда ал өтө чоң байлыкка жана бийликке ээ болот. Ким түшүндө күндү нурсуз өзгөргөн жана кемчиликтүү абалда көрсө, анда бул кемчилик өзгөрүү анын байлыгында же бийлигинде болот, же ата-энесинде болот. Бирок, эгер анын түшүндө байлыгында өзгөрүү боло турган эч кандай далалат болбосо, анда ата-энесинин бирөөсүндө өзгөрүү болот. Эгер кимдир бирөө түшүндө күн менен урушуп жаткан болсо, анда анын байлыгында уруш болот же анын ата-энеси менен кимдир бирөө урушат. Эгер ким түшүндө күн өзгөчө анын үйүнө чыкканын көрсө, анда эгер ал үйлөнө элек болсо, ал үйлөнөт. Эгер үйлөнгөн болсо, анда падыша тараптан ага өтө чоң урмат сый берилет. Ким түшүндө булут же башка нерсе күндү тосуп калганын көрсө, анда ал бир оору болот же анын байлыгына же ата-энесине байланышкан гам пикир болот. Икая. Бир киши Жафар Садыкка келип, мындай деди: "Мен түшүмдө күндү денеме чыгып жатканын көрдүм" деди. Ошондо ал: "Падыша тараптан чоң урмат сый жана өтө чоң иш табасың. Аны менен кошо байлык да берилет" деди. Башка бирөө келип ага: "Күн менин буттарым тараптан чыкты" деди. Ошондо ал: "Падыша тараптан сенин бутуң жеткен жерге чейин жашоодо буудай, курма жана жерден өндүрүлгөн нерселер берилет. Сен ал нерселерден абдан көп пайдаланасың" деп чечмеледи. Ай. Айдын чечмелөөсү кээде падышанын вазири, кээде аял, кээде сулуу жигит болот. Эгер ким түшүндө айга ээ болгонун көрсө же айды тапкан болсо, анда ал падышанын вазири болот. Эгер ким түшүндө ай тутулганын көрсө же айдын кызарганын же анын караңгылаганын көрсө, анда ай ким тарапка байланышкан болсо, ошого өзгөрүү же зыян пайда болгонунун белгиси болот. Эгер кимдир бирөө түшүндө жылдыз көрсө, анда ал падышанын вазириден же кандайдыр бир чоң адамдан урмат сый табат. Кээде түшкө кирген нерсе жагымсыздыкка далил болот. Анткени түштө айды көрүү көз ачыктыкка далалат кылат. Ким түшүндө айды өз кучагында көрсө жана аны колуна көтөрсө, анда анын баласы болот. Ал андан пайда табат. Кайсы эркек түшүндө айды өз үйүндө же өз төшөгүндө канчалык сулуу көрсө, анда ага ошончолук сулуу аял берилет. Эгер ушундай түштү аял көргөн болсо, анда ал сулуу жигитке күйөөгө чыгат. Ким түшүндө алгачкы түндүн айын өз ордунан чыкканын, бирок башка күнү чыкканын көрсө, анда же ага келген байлыкка ал турат же анын үйүндө наристе пайда болот, же жоголгон адам кайтып келет же ага жаңы бир мамиле болот. Бул баян Түш жору китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.